Chupa Chups, chupar деген испан сөзүнөн алынган. Которгондо соруу деп билдирет. 1957 жылы Энрик Бернат Гранжа Эсториас деген кондитердик фабриканын ээси болуп дайындалат. Ал бир гана кондитер болбостон бизнесмен дагы болгон. Таттууларды көбүнчө кичинекей балдар жегендиктен колдору батташып кир болуп калчу. Ошол себептен аларга чай кашык түрүндө кармата турчу таякчаны кошуп чыгара башташат. Кийинчерээк ал пластикалык, ортосунда ачыгы бар трубочкага айланат. Ал эми башы тоголок момпосу түрүндө болот. Бирок дагы деле көңүлгө алынбагандай, эмне кылып бизнести өнүктүрүүгө болот? Телевиденияга салымы бар сюрреализмди негиздөөчүсү, сүрөтчү Сальвадор Далиге 1961 жылы Бернат кайрылат. Элдер жарнамалык роликтин ырына кызыгып келишүүдө, бирок популярдуу таттуу үчүн логотип жетишсиз болууда деген. Дали 1 сааттын ичинде логотипти жасап бүтөт. Ал тегиз формадагы ромашканы майдаланган газетага түшүрүп, ортосуна момпосуйдун атын жазуусун сунуштаган. Сары жана кызыл түстү колдонууга испан желеги таасир берген. Кызыл — бул жашоонун түсү. Бул түс активдүүлүктүн, энергиянын, күчтүн, кайраттуулуктун, чечкиндүүлүктүн, сүйүүнүн, берилгендиктин, ошол эле убакта ачуунун, каардын белгиси. Сары — илим, байкоо жүргүзүү, анализ жүргүзүү менен байланышкан. Өзүнүн өзгөчөлүгү боюнча сары байлыкты, кыялды, фантазияны, күчтүүлүктү, кубанычты, кызганычты билдирет. Кызыл менен сары экөө тең жылуу түскө кирет. Бул түстөрдүн айкалышуусу нурду, жылуулукту, кубанычты билдирет.